программада дөбөлөр арасындагы шаар кандай тарыхый сырларды сактап турат? Талдыкурган Жети суунун так борборунда Жоңгар ала тоосунун этегиндеги Каратал дарыясынын боюнда жайгашкан. Бул жердин климаты кескин континенталдуу, кышы муздак жана жайы ысык. Мында дээрлик 200 000 киши жашайт. Ал 19-кылымдын экинчи жарымында сырттан көчүп келгендер үчүн салыштырмалуу жаш шаар. Бирок акыркы жылдары анын байыркы тарыхы тууралуу кызыктуу талаш-тартыштар жүрүүдө. Чындыгында бул жерде ушул эле аймактын эмес, бүткүл өлкөнүн тарыхына таасирин тийгизген көрүнүктүү окуя болуп өткөн. Бул жер тагдырларын башка бирөөлөр чечкен көп сандаган адамдарды өзүнө тарткан. Талаа ортосундагы оазис шаар кандай сырларды катып турат? Шаардын жылнамасы чын эле качан башталган? Талдык эски шаар ушундай аталган. Бирок убакыттын өтүшү менен калктуу конуштун элеси өзгөргөн. Кичинекей айыл кантип чоң шаар болгон? Шаарды Талдыкурган деп аталышы дагы кызыктуу. Ал кайдан келип чыккан? Бул аймакка көчүп келгендерди эмне күткөн? Элди бул жака эмне алып келген? Биринчиден жашоого ыңгайлуулук. Чакан шаардын чоң тарыхы, жакында эле ачылган купуя сырлар жана табышмактар тууралуу азыр көрүңүздөр. Дөбөлөр арасындагы шаары, тал токойлордун шаары. Бул калктуу конуштун аталышынын бир нече түрдүү чечмелениши бар. Менин атым Андрей Сложин, сиздер Time Puzzle программасын көрүп жатасыздар. Мен Талдыкургандамын. Изилдөөчүлөр менен тарыхчылар арасында бул аймакка адамдар качан жашап баштаган деген суроо боюнча кызуу талаш-тартыштар дагы эле уланууда. Археологиялык казуулар жана тарыхчылардын эмгеги менен Талдыкургандын ордунда байыркы доордо адамдар жашаганын аныктоого мүмкүн болгон. Бул тууралуу бизге жазуучу жана аймакты таануучу Андрей Березин айтып берди. Айтсак, Талдыкурган түптөлгөндөн бери 150 жыл жашады. Ал мааракени биз 2019-жылы белгилейбиз. 4 этап. 11-12 кылым. Бул археологиянын маалыматтары. Талдыкурган шаарынын чегинде 2 чеп болгон. Аларды Төрткүл деп аташкан. Алар болгон жана Улуу Жибек жолунун боюнда жайгашкан. Орто кылымдарда Жибек жолунун эңири багыттарынын бири Жети суу аркылуу Иле өрөөнү менен өткөн. Албетте мында ар түрдүү токтоочу конуштар жана шаарлар турган. Тарыхчылардын божомолу боюнча ушундай токтоочу жай же чакан конуш азыркы Талдыкургандын ордунда дагы болгон. Была в районе нынешнего Гормолзавода. Башка бир чеп азыркы сүт заводунун аймагында болгон. 1939-жылы археологиялык экспедиция мында казуу жүргүзгөн. Эң кызыктуусу анда окумуштуу Вернштам илгери бул жерде 2 төрткүл болгонун дагы жарыялаган. Александр Вернштамга бул чептер абдан мыкты чыңдалганын, аны сыртынан калыңдыгы 9 метрге чейинки топурак жал курчап турганын аныктоого мүмкүн болгон. Ал эми сокмо дубалдардын калыңдыгы 5 метрге чейин жеткен. Окумуштуулар бул эски шаардын планын түзүшкөн. Ага ылайык изилденген урандылар узун туурасы 60-70 метр өлчөмүндөгү 4 бурчтуу чыңдоону түзгөн. Кийинчерээк бул урандыларды башкы археолог Карл Байпаков изилдеген. Об этом писал еще в своих книгах ученый, наверное, один из самых лучших археологов. Бул тууралуу өзүнүн китептеринде биздин доордун эң мыкты археологдорунун бири, окумуштуу, көп китептердин автору жана шаарга конокко көп келген Карл Болдахметович Байпаков жазган. Байпаков. Талдык. Так называлось городище. Талдык. Но с годами менялись, конечно, очертания населения. Эски шаар Талдык деп аталган.
Талдык, бирок албетте убакыттын өтүшү менен калктуу конуштун элеси өзгөргөн. Биз эми Тынышпаевдин мында казак кыштоосу болгонун дагы окуйбуз. Казахская зимовка. Мухамбетжан Тынышпаев 1879 жылы 12 майда Жети Суу облусунун Лепсинг уездинин Маканчи Садыров районунун Жыланды тоо этегинде туулган. Анын атасы ак сөөк уруктан чыккан, колунда бар жетиштүү киши болгон. Ал уулун Верный шаарына гимназияга окууга жиберет. Ал окуу жайды артыкчылык менен бүтүргөн. Анын калеминен көп эмгек жаралган. Тынышпаев тарыхты, анын ичинде биздин аймакты дагы изилдеген. Мисалы улуу конуш жөнүндө Акын Көксүү урандылары жана Кайлак шаары деген китебинде айтылат. Бирок Талдыкурган өзүнүн жылнаамасын байыркы доорлордон баштап жазууга укуктуу дегенге баары эле макул эмес. Историки, значит, настолько рьяно защищают, что вот эта зимовка, это прямо вот чуть ли не начало города Талдыкурган. Айрым тарыхчылар ушул кыштоо Талдыкурган шаарынын башталышы деген божомолду ушунчалык жан үрөп коргошот. Вот, Мен аша чабуунун кереги жок деп айтат элем. надо иметь торговую площадь. Шаар жөнүндө сөз кылуу үчүн анын соода аянты, маданий курулуштар, мечит же чиркөө, анан албетте шаар көрүстөнү болушу керек. Городское кладбище. Өкүнүчтүүсү мында кыштоо турганда алар болгон эмес. Анан ишенимдүүлүк менен биздин шаар чегиндеги калктуу конуш 19-кылымда пайда болгон деп айтууга болот. Уверенно говорить о том, что населенный Бул 1968-69 жылдары Сибирден жер котору башталган мезгил. города, это значит 19 век. Это 1868-69 год, когда из Сибири началось движение. Казакстандын башка шаарларында эле көп тарыхый фактыларды жергиликтүү архивден табууга болот. Талдыкурган шаардык архивинде көптөгөн кызыктуу документтер сакталып калган. Бул тууралуу бизге Талдыкурган мамлекеттик архивинин башкы сактоочусу Шынар Нурмухамбетова айтып берди. Биздин архивибиз 1976 жылы салынган жеке типтик имарат. Биздин архив 1976 жылы түзүлгөн. 250 мың 934 сактоо бирлиги сакталууда. Азыр 700дөн ашык фонд, 250 000 сактоо бирдиги бар. Баскармалык кужаттамалар бар, гылымий техникалык кужаттамалар, фото. Алардын түрү көп: башкаруучулук, илимий техникалык, фото жана фото документтер, жеке мүнөздөгү иш кагаздар дагы бар. Каласы менен Талдыкурган облуска атакты. Башкача айтканда, бүткүл облуска белгилүү инсандардын, шаардын, облустун ардактуу жашоочуларынын документтери бар. Азаматтары, солардын бюджеттери бар. Сонун катар дагы 1853-1918 жылдардан Жети Суу аймагынын чиркөө жазуулары бар. Китаптары бар. Сол жердеги туу тууралуу, кайтыс болгон тууралуу немесе ЗАГСка каттоо, ошондой эле Совет мезгилиндеги партиялык документтер сакталган. Кеңес бийлигинин кезиндеги партиянын кужаттары бар, олар боюнча 80 000ден ашык иш кагаздары бар. Және тағы да бір қызықты құжат айтып кетеді. Өзгөчө Лепсинг жана Жаркент уездеринин архивдик документтерин белгилөөгө болот. Анда араб тилиндеги жазуулар дагы көп. Араб тилинде жазылган жазуулар. Талдыкурган шаарынын жалпы дээрлик тарыхы, биринчи көчүп келгендер курган хутор тууралуу кабардан тартып, азыркы күндөгү абалына чейинки маалыматтар ушул текчелерде аяр сакталып турат. Алынган маалыматтар боюнча Талдыкургандын болочок шаар катары жаңы тарыхы 1868 жылы башталган. Дагы ошол мезгилде бул жака биринчи жер которгондор келишкен. Биз баарлашкан инсан дагы бул аймакты өздөштүрүү үчүн көчүп келген биринчи үй бүлөлөрдүн урпактарынан экен. На моей памяти, значит, еще рассказы моего деда и прадеда. Вот. Менин чоң атам менен бабамдын аңгемелери дагы эле эсимде. Кулик Григорий Иванович менин бабам. Менде 38-жылдардагы эң сейрек фото сүрөттөр бар. Анда ал кыздары жана неберелери менен түшкөн. Алардын бири менин эжем жана апам. Алар эң биринчилерден болуп көчүп келишкен. Были в числе первых переселенцев.
Жети сууга элди көчүрүп келүү 19-кылымдын экинчи жарымында башталган. Бул аймакка негизинен Сибирден жана Украинадан үй бүлөлөр келишкен. Ал эми 1847 жылга карата Капальск жана Лепсинг темир жол станциялар болгон. Ошол кездеги өкмөт Жети суу булусунун түзүү жөнүндөгү жарлык чыгарар замат бул станциялар жана конуштар уездик шаарлар болуп калышкан. Ал эми 1868 жылы 200 үй бүлөдөн турган топ Капалдан чыгып Ысык көлүгө багыт алышат. Тарыхчылар ноябрдагы жер которууга Капал конушунун жетекчилиги ошол 200 үй бүлөнү кыштаганы калып калбасын деп кооптонуп, айылдан сыртка чыгарып салгандыгы түрткү болгон деген ойду айтып, ишендирип келишет. Интересно само название нашего города. Талдыкурган. Откуда оно пришло? Биздин шаардын Талдыкурган деп аталышы дагы кызыктуу. Вот, который Ал кайдан келген? Тарыхчылар бир катар уламыштарды айтышат. в переводе обозначает Мисалы каратал, суу жээгинде өскөн кабыгы жана кар өсүмдүк. черный. Ал эми Талдыкурган дөөлөр арасындагы шаарды билдирет. Талды-Курган – это поселение среди курганов. Эл жетинин айынын ортосунда жолго чыгышат. Анда Карабулакка келет. Ошол кезде Карабулакта кызматтан бошогон казак-орустар жашаган. Алар келгендерди баш калкалатышат. Карабулактын жашоочулары кышы менен качкындарга турак жайын, тамак ашын бөлүшөт. 1869 жылы жаз айында көчүп келгендердин алдында андан ары жолунулуу же ошол жерде калып калуу маселеси турат. Архивдик документтерде станица тургундары аларга Верныйга өкүлчүлүк жөнөтүп, Каратал дарыясынын төмөн жагына жайгашууга уруксаат суроо боюнча кеңеш беришкен. Ал жерде жергиликтүү калктын кыштоосу болгон. Көчүп келгендер алардан конуш курууга уруксаат сурашат. Ал эми жергиликтүү жашоочулар ал өтүнүчкө макулдук беришет. Что людей гналось? Вот эти благодатные условия. Адамдарды бул жакка эмне алып келген? Биринчиден жашоого ыңгайлуу шарттар. Анан алар ашуудан ашканда эле көгөрүп турган өрөөндү көрүшкөнүн айтышат. Снег зелёный. И мало Анын үстүнө алар бир гана дыйкан эмес, аңчылар дагы болушкан. но и охотники. Ошол 1869 жылдын апрелинде конуш алууга бийликтен уруксаат берилет. Жергиликтүү эл ага каршы болбойт. Ошондо хутордун курулушу башталат. Архивдик маалыматтар боюнча биринчи үйдү 17 апрелде тургузушат. Хуторго Гавриловское деген ат беришет. Аймактануучу Андрей Березин бул аталышты Верныйга барган делегаттар генерал Гавриловдун кабыл алуусуна туш болгон үчүн коюшкан деп ишендиришет. Началось поселение под названием села Гавриловского. Ну, некоторые так досокращались, что называли... Конуш Гавриловская деген ат менен курулуп башталат. Кээде кыскартылып Гавриловка деп дагы айтылып калат. Айтканга жеңилирээк болсо керек. Негизи эле айыл Гавриловская деп аталат. Көрсө эрежеге ылайык эгерде калктуу конушта чиркөө, соода аянты, анын албетте полиция участогу болсо гана айыл деп атоого болчу экен. Ошондо конушту айыл деп айта башташкан. Полицейский участок. Жыйынтыгында бул жакка башка орунга турган элдер дагы көчүп келе баштаган. Ошентип хутор акырындап чоңое берет. Биринчи көчө түзүлөт, андан кийин экинчиси пайда болот. Люди селились и улицы образовывали. Эл отурукташат жана көчөлөр түзүлөт. Алардын аталышы болгон эмес. Жөн гана биринчи көчө, экинчи көчө деп 12 көчөгө чейин жетет. Кийин Совет бийлигинин убагында көчөлөргө ат берилет. Архивдеги маалыматтарды карап жатып, биздин тасма тартуу тобу метрикалык китепчилерден ушул жерде төрөлгөндөрдүн көп аты жөнүн таптык. Жүздөгөн фамилиялар арасында афонимлардын үй бүлөсү табылган. Алгач биздин топ ага анча маани берген жок. Ал китептеги кадимки тизмеде болчу. Бирок тарыхты изилдөөнүн жүрүшүндө бул кишиге байланыштуу кызыктуу дагы далил ачылды. Один из потомков переселенцев, первых переселенцев, живя Биринчи көчүп келгендердин биринин небереси Афонин Германияда жашап жатып, чоң атасы жөнүндө эскертүүсүн салып жиберген.
Эми анын атасын Бушин деп айтып коелу. Ал көчүп келүүчүлөр коомунан өзүнчө айыл болуп отурукташууга ыңгайлуу, жайлуу, жакшы жер табуу тапшырмасын алат. Ал ошентип Кара Булак тарапка барат. Он двинулся в сторону Карабулака. Жаңы жерлерде издөө жолу чексиз тала, суу жээктерин ээлеген жапайы камыш аркылуу өткөн. Жолуучуга көптөгөн илбесин, кыргоолдор, өрдөктөр, коёндор, камандар жолуккан. Бир сапар саякатчы чейир жолдон өзүн аңгемелерден гана уккан жырткычты дагы жолуктурган. Встреча произошла с тигром, но не стрелял. Не знали. Ал жолборско жолугат, бирок атпайт. Алар бул жака келерден мурда ушундай жаныбарлар бар экенин билишкен. Эми билгендер айтып беришкен да. Кийин аңчылар келип, акыры ошол жолборсту өлтүрүшөт. Били этого тигра. Шаарлардын тарыхын изилдөөдө андай эски имараттар сакталып калса, иш жеңил жана кызыктуу болот. Талдыкурган тилекке каршы бул жагынан мактана албайт. Шаарда азыр 100 жыл мурдагы окуялардын күбөсү болгон жалгыз гана имарат бар. Семиречье славилось своими купцами. Здесь они тоже были. Шаарда биринчи гильдиянын көпөсү Рахматулла Бугубаев курган имарат сакталып калган. Ал үйдү 1905-1907 жылдары татар көпөсү Рахматулла Бугубаев жеке өзүнө курган. Бул үйдү куруу үчүн ал Капалдан атайын Карагай ташытып келген. Мында үй бүлөсү менен жашаган. Бул турак жай ошол мезгилдеги эң кооз имараттардын бири болгон. Экскурсовод Айжан Орозбаеванын айтымында Бугубаев Гавриловская айылынын курулушуна жигердүү катышкан. Ал көптөгөн имараттардын курулушуна демөөрчүлүк кылган. Бул сөздөрдү аймактануучу Андрей Березин дагы тастыктайт. Мало того, что он был Анын үстүнө ал биринчи гильдиянын көпөсү болгондуктан ага Кытай, Түркиядан товарлар келип турган. Ал өзү дагы улуу саякатчы болгон. Бугубаев Талдыкургандын биринчи молдосу менен куда болот. Анан ушул базада мусулман мектеби болгон. Ушул эле базада орус мектеби дагы түзүлгөн. Бугубаевдин экинчи күйөө баласы тууралуу дагы айтып кетүүгө болот. Ал ушул аймактагы биринчи милиция кызматкери болгон. Мында жүргүзүлгөн биринчи жана негизги операцияларга түздөн-түз тиешеси болгондугу да айтылат. Бугубаев биздин аймактын эң кызыктуу инсаны болгон Чанышбаев Жаркент милициясынын биринчи кызматкери менен туугандашкан. Ал киши Дутовду жок кылуу боюнча операцияны жетектеген. Бирок көпөстүн чекис менен мындай жакындыгы аны аймакты бийлик алмашкандан кийин ошол кезде оокаттуу, бай адамдар туш болгон тагдырдан дагы сактап кала алган эмес. Бугубаевка анын күйөө баласы биринчи чекис болгону дагы жеңилдик берген эмес. Байларга каршы күрөш жүрүп жаткан. Эми мектеп ашса эмне болуптур? Ошентип ал репрессияга туш болот жана Беломар-каналга ишке айдалат. Бугубаевдин үй бүлөсү анын кайда экенин биле алышпайт. Жакындары аны казачество жана ак гвардиячылар менен байланышы бар көптөгөн адамдар сыяктуу эле дайынсыз жоголду деп ойлошот. Бирок бир жолу анын жубайынын дарегине кат келет. Ал катта Бугубаевдин аялы Ташкентке келүү керектиги тууралуу кабар алат. Ошентип алар атасына Ташкентке барышат. Изилдөөчүлөрдүн айтымында Бугубаев Ташкентте каза табат. Бирок азыркы күнгө чейин ал сүргүндөн кантип бошоп чыкканы түшүнүксүз. Буга чекис күйөө баласы жардам бергенби? Же Рахматулла Бугубаев өзүнүн күнөөсү жоктугун жана жаңы бийликке ак ниеттүүлүгүн далилдей алганбы? Бул дагы табышмак бойдон калды. Көпөстүн жашоосу жана ишмердүүлүгү тууралуу жападан жалгыз материалдык күбө катары ушул үй калган. Азыр анда ысымы тарых үчүн зор мааниге ээ болгон дагы бир инсанга арналган музей жайгашкан.
Город Талдыкурган. Талдыкурган шаары көптөгөн белгилүү инсандардын аты менен байланышкан. Алардын бири акын Иляс Жансугуров. Мында алгач облустук Октябрь желеги гезитинин бөлүмү, кийинчерээк зоотехникалык лаборатория жайгашкан. Ал эми 1984-жылы ал акындын адабий музейи болуп калат. Эмне үчүн так ушул имаратты тандашкан? Анткени Иляс Жансугуров бул жака биринчи жолу иштер менен 1923-жылы келген. Акындын 90 жылдык мааракесине карата так ушул жерде музей ачууну дагы чечишет. Иляс Жансугуровдун адабий музейи болуп ачылды. Иляс Жансугуров 1994-жылы 1-майда Талдыкургандан анча алыс эмес жерде Жети Суу облусунун Копаль уездинин Ак Суу болуштугундагы номер 4-айылда туулган. Ал айылда 1920-жылга чейин малчы болуп иштеген. Айылда мектеп болгон эмес, жана Иляска атасы билим берген. Иляс Жансугуровду биринчи сабаттуулукка атасы окуткан. Атасы билимдүү киши болгон. 1919-жылы Алматы, Ташкентте окуган. Ал эми 1925-28 жылдары Москва журналистика институтунда иштеген. Окуу жайда редактор, директор, окутуучу болуп иштейт. 1934-37 жылдары Казакстан жазуучулар союзунун төрагасы болгон. Ал 500дөн ашык чыгарма жазат. Алардын 15-и поэмалар, анын Кулагер, Дала көчү чыгармалары эң белгилүү болгон. Иляс бардык жанрларда жазган, балдар үчүн ырларды чыгарган, элдик ооз-эки чыгармаларды жыйнаган. Жети суулук акындардын ырларын чогулткан. Дагы бир кубанычтуу жаңылык айта кетейин. Ушул жылы акындын дагы 2 чыгармасын табышты. Алар Бактылуу Жамал жана Кубат поэмасы. Аны Серик кол жазмалар фондунан табышкан. Ал латын арабинде жазылыптыр. Кириллицага которууга туура келди. Андан соң жалпыга маалымдоо каражаттарына беришти. Азыр жарыяланып жатат. 1922 жылдан Жансугуров Верныйда агартуу институтун жетектейт. Ал Талдыкурганга дагы келип турган. Бугубаевдардын үйүндө анын жеке кабинети жайгашкан. Акын, жазуучу, көркөмдөр жаатындагы көп кырдуу талант. Бул үйгө ал 1923-жылы бир нече жолу келген. Мында 6000 экспонат, 2000ге жакын фонд бар. Үй музейи 6 бөлмөдөн турат. Алардын ар биринин өзүнүн тарыхы бар. Башкача айтканда, аларды акын пайдаланган. Алардын ичинде кол жазмалар, ар түрдүү буюмдар, идиш аяк жана башкалар бар. Алардын баарын биздин музейден көрүүгө болот. Жансугуровдун тагдыры Совет мамлекетинин башка көптөгөн интеллигенция өкүлдөрү туш болгондой аянычтуу бүтөт. Акын 1934-жылдан 1936-жылга чейин Орусия большевиктер партиясынын мүчөсү. 1924-жылдан коммунист болгонуна карабастан акыры репрессияланат. 1937-жылы Иляс Жансугуровдун Алматыдагы батиринде тинтүү жүрөт жана өзү камакка алынат. Анын иши атууга кеткенден кийин 6 айдан кийин гана каралат. Ошентип ал күнөөсүз шейитке айланат. Ал 1957-жылы реабилитация болот. Андан кийин анын кол жазмалары менен эмгектери жарыялана баштайт. Жансугуровду 1938-жылдын 26 февраль күнү атышат. Бирок өмүрүнүн жана чыгармачылыгынын кыска мезгилинде өзүнөн кийин зор мурас калтырат. Өзү жазгандан тышкары Жансугуров Пушкин, Лермонтов, Гюго жана башка дүйнөлүк классиктердин чыгармаларын казак тилине которгон. Ал казак мектептери үчүн окуу китептерин түзүүнүн үстүндө иштеген. Ошондой эле казак элинин улуттук поэтикалык маданиятынын өнүгүүсүнө олуттуу салым кошкон. Акын бир мезгилдерде ушул шаарга келип иштеген үйдө азыр музей жайгашкан. Учурда бул жайга тарыхка кызыккан көптөгөн адамдар келип турат. Бул
Толугубаевдин үйүнүн жанында негизги соода аянты жайгашкан. Бул жерде жашоо кайнап турган. Адамдар соода жүргүзүп, ушак айын жаңылыктарды угушкан. Базар аянтында 3 ичимдик мекемеси, бир нече күркөө жана дүкөнчүлөр бар болгон. Кийинчерээк мында медициналык пункт ачылган. Тарыхый маалыматтар боюнча жалгыз фельдшер болгон. Ал дары-дармек жок болгондуктан көп учурда дары чөптөр жана жылуу сөз менен дарылаган. Болгону 1910 мында 10 орундуу мамлекеттик оорукана курушат. Фельдшерге жардам берүү үчүн бир акушер жана 2 бала баккыч бөлүшөт. Азыр Талдыкурганды кыдырсаң өткөн кылымдын 20-30 жылдарынан калган бир дагы имарат сакталган эмес. Тилекке каршы Гавриловка айылында документтерде көрсөтүлгөндөй 1-1,5 аралыкта жайгашкан Капал айыл чарба мектебинин имараты сакталып калган жок. Анда жергиликтүү калк жер иштетүүгө, аймакта дана өстүрүү чарбачылыгын өнүктүрүүгө кушкан. Капал айыл чарба мектебин атактуу окумуштуу биолог жана селекционер Жумахан Кудерин дагы бүтүргөн. Ал илимге жана аймактын өнүгүүсү үчүн көп эмгек жасаган. Илимий ишмердүүлүктөн тышкары ал балдар үчүн окуу китептерин түзүү менен иштеген. Кытайдан казак үй бүлөлөрүн кайтарып келүү комиссиясынын курамына кирген. Так ошол инсандын аракети менен 6000 үй бүлө мекенине, анын ичинде Гавриловка айылына кайтып келишкен. Бул Талдыкурган шаарынын борбордук паркы. Мында аттракциондор, эс алуу жайлары жана кафелер бар. Мурда бул жерде православ чиркөөсү жайгашкан экен. Айтмакчы, алар экөө болгон, бирок бирөөсү дагы биздин күндөргө жеткен эмес. Ал эми ошол диний жайларга байланыштуу тарых чындап эле абдан кызыктуу. В этой церкви потом сделан краеведческий музей. Анан бул чиркөөдө аймак таануу музейи уюштурулат. Значит, это рублёно. Кийин маданият үйү болуп калат. Из ели Тяньшанцы. Ал имарат Тяньшан карагайынан сомдолуп жасалган имарат болгон. Она очень простая. Значит, во-первых, Архитектурасы абдан жөнөкөй. Биринчиден 4 чарчы. Босого аянты абдан бийик. Блоктору таштан жасалган. Тилекке каршы жыгаш чиркөө өрттөнүп кеткен. Ал өрттө шаардын тарыхы жазылган көптөгөн китептер дагы күйүп жок болот. Өрттү өчүрүүгө дээрлик бүткүл айыл эле катышат. Бир нече саат аракет кылышканы менен чиркөөнү сактап калышкан эмес. Акыры калдыгын бузуп, устундарды элге отун катары таратышат. Экинчи чиркөө дагы сакталган эмес. Вторая церковь была построена на сегодняшней территории нашего центрального населенного пункта. Экинчи чиркөө бүгүнкү борбордук Жашыл базардын аймагында курулган экен. Теперь построена из Ал таштан, бышкан кыштан тургузулган жана ар кайсыл аралашма колдонулган бекем имарат болгон. Ал кезде цемент жок болгондуктан жергиликтүү элдер аралашмага сүт, жумуртка сыяктуу дубалды бекем кыла турган кошулмаларды колдонгон көрүнөт. Чиркөөнү бекем кылып турушат. Экинчи чиркөөнү буза баштаганда аянтты бошотууга 1 сутка берилет. Базарга соода үйлөрүн куруу керек болгон. Бирок аны 1 жума талкалашат. Перфофаторлор ошол таш, кыштарды ала албай кыйналышкан. Ломали неделю. Перфораторами не могли сдвинуть эти камни, эти кирпичи в 80-х годах в связи с реконструкцией базара. Ошол 80-жылдары базарды реконструкциялоого байланыштуу соода үйлөрүнүн пайда болушу менен аларды жайгаштыруу үчүн алып салууну чечишет. Бирок анда чиркөө эмес, кампа болуп калган. Эми совет убагында ушундай адепке туура келбеген иштерди көп жасашкан. Анын бир жагына почта бөлүмү, экинчи бөлүгүнө Талдыкургандагы алгачкы радио түйүнү ачылган. Первый радиоуз. Ошондой эле бул аймактагы басма сөздүн өнүгүү тарыхы дагы кызыктуу. Гавриловка айылында 1914-жылы биринчи гезит чыгат. Ал Казакстанда басылган алгачкы гезиттердин бири болгон. Гавриловка баракчасы болгону 6 сан чыгат. Анда окурмандар Петроград телефондук агенттигинин бюллетендери менен тааныша алган. Гезит эмне себептен чыкпай калганы ачык эмес. Бул боюнча тарыхчыларда так жооп жок. Болгону 1916-жылы жаңы саны чыкпай калганы белгилүү.
Ал учурда бул аймактын калкы басма сөз эмес башкага көңүл бура албай турган кез эле. Анткени мында көтөрүлүш башталат. Ал окуяга 1916 жылдын 25 июнундагы жергиликтүү калктардын өкүлдөрүн тыл жумуштарына мобилизация жөнүндө падышанын жарлыгы себепчи болот. Анын жыйынтыгында Орусияда 1917 жылы революция келип чыгат. Жана анын таасири Жети суу аймагына чейин жетет. Первое собрание, которое решало быть или не быть, поддержать. Анан ошол чогулушта биринчи жыйында убактылуу өкмөттү колдоо же большевиктерди колдоого алуу маселеси коюлат. Ал жыйын дагы чиркөөдө өткөн. Анан кырдаал көзөмөлдөн чыга баштайт. 1917 жылдын 18 ноябрында убактылуу өкмөттүн Капал уездик комиссары Верныйга революциялык кыймылдын өсүшү жөнүндө кабар жөнөтүүгө мажбур болот. Жана дыйкандардын баш көтөрүүсүн басуу үчүн аскер күчтөрүн жиберүүсүн өтүнөт. Гавриловка айылынын жашоочулары митингге чогулуп, совет бийлигин орнотуу, жаңы турмуш куруу жөнүндөгү маселени талкуулоо үчүн болуштук дыйкандар съездин чакырууну талап кылышкан. Белых на территории военных действий не было. Жарандык согуш мезгилинде Талдыкурган аймагында актар жок болгон. Согуш аракеттери жүргөн эмес. Бирок мында кызыл полктор түзүлүп, алар Саркантка жана Лепсинкиге жүрүш жасашкан. Тилекке каршы көп жашаган карлар азыркы парк аймагында. Мурдагы чиркөөнүн коросунда чекистер өлтүргөн дин кызматчысы көмүлгөнүн дагы айтып калышат. Башка божомол боюнча дин кызматчысынын өлүмүнө кызылдардын тиешеси жок болгон. Айрым изилдөөчүлөр динге ишенген элдин арасында большевиктерге ишенбестик жаратуу үчүн актардын атайын операциясы болгонун дагы божомолдошот. Актар кандайдыр бир нааразылык пайда кылууну көздөшкөн деген божомол бар. Кыскасы айтканда атып кетишет, аны чиркөөгө жакын көмүшөт. Кийин паркта курулуш иштери жүрүп жатканда анын мүрзөсүн ачып текшеришкенин дагы айтып калышат. Анткени дин кызматчысы менен чиркөөнүн кымбат баалуу буюмдары кошо көмүлгөнү тууралуу аңызды угушкан. Таап алмакчы болушат, бирок эч нерсе табышпайт. Ал мүрзө дагы жок болгон. Ал мезгилде айыл жергиликтүү калктан кызыл аскер бөлүктөрүн түзүш табы сыяктуу болуп калат. Ошондой эле мында атаман Аненковдун аскерине каршы согуштук пландар дагы талкууланган. Анын үстүнө айылда жарадар большевиктер үчүн аскер ооруканасы болгон. Замечательный врач, хирург Николай Васильевич. Айылда эң мыкты даарыгер хирург Николай Васильевич Жылбаков иштеген. Эми жарандык согуш жөнүндө айтсак, ал кезде жара аталган кызыл командирлерди, жарадар кызыл гвардиячыларды түздөн-түз Талдыкурганга, ошол кездеги Гавриловкага алып келишкен. Аларга Жылбаков операция жасаган, өлүмдөн алып калган жана айыктырган. Гавриловкага совет бийлиги расмий орнотулган күн катары 1918 жылдын 15 марты эсептелет. Кийинчерээк май айында колунда бар дыйкандар жана казак орустар түрткү болгон контр революциялык көтөрүлүш келип чыгат. Буга жооп катары жаңы өкмөт жарлык чыгарат. Анда дыйкандардан, казактар менен мусулмандардан атчан гвардиялык бөлүк түзүү. Анын аскерлери үчүн мурдагы Вернен полицмейстери Паратиковдун жылкы заводундагы аттарды конфискациялоо. Ошондой эле уезд калкына курал-жарактарды Капал жана Гавриловка кампасына тапшыруу сунушу айтылат. Анан чыныгы аскердик карама-каршылык жаралат. Ал кырдаал ушул аймактагы эң кандуу окуялардын бири Черкас коргонуусуна себепчи болот. Бул тууралуу биз программанын кийинки чыгарылыштарында сөзсүз айтып беребиз. Талдыкурган салыштырмалуу чакан жана жаш шаар болгону менен анын кызыктуу бай тарыхы жана чоң келечеги бар. Менин атым Андрей Сложин. Сиздер Time Puzzle программасын көрдүңүздөр. Аман болуңуздар.